Белгилүү болгондой, айгүл гүлүн дүйнөнүн саналуу гана өлкөлөрүнөн кезиктирүүгө мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда бул гүл Баткенде өсөт. Кооздугу менен көргөн адамдын көз жоосун алган гүлдү көрүү үчүн жыл сайын Кыргызстандын туш тарабынан келишет. Дайым реклама кылып көрсөтөт эле да, айгүл ушундай улуу башка жерлерде жок бул гүл деп. Ошонун себебинен баанай сабап менен ушу Лайлекке келип калдык эле. Лайлектен кетип бартып өз көзүбүз менен көрөйлү. Ушу тоодо барып зыярат кылып кетели деп келдик эле да. Айгүл гүлдөрүн көрдүк. Алла Таала насип кылган экен. Ушу Бужум айылында туруп айгүл гүлдү көрө элекпиз. Анан ушу башка жакка шаарларга чыксак, силер айгүл гүлгө жакынсыңар, көргөнсүңөрбү десе, мен жалган айта албай, ооба деп көргөнбүз деп коем да. Ушу быйыл бир барып насип кылса барып көрүп келейикчи деп келдик. Кызымдын атындагы айгүл койгом. Ушу айгүл гүлдөгөн маалда төрөлгөн март айында. Баткенде бир эле өргүзар эмес, айгүл гүлдөр бар да. Туура, бул айгүл гүлү Баткен эле жеринде өсөт, башка жерлерде өспөйт да. Соңку мезгилдерде гүлдүн азайып бараткандыгынан улам облустук жетекчилик тарабынан гүл өскөн тоонун айланасына тосмолор орнотулду. Мындан сырткары жыл сайын жергиликтүү айылдын мектеп окуучулары демилге көтөрүшүп, айгүлдү сактап калуу максатында келген конокторго түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Айгүл ташты караганы келдик. Адамдар зыярат келгендерге түшүндүрүп, айгүл гүлдү үзбөгүлө дейбиз. Азыр өтө жакта да балдар жүрөт, ошолор карашат. Биз паст жактагыларды карайбыз. Адамдар келсе, кары картыңдар келсе, алып чыгып көрсөтүп, кайта алып түшкөнгө жардамдашабыз. Илимий негизде Эдвардтын чаар гүлү аталган бул гүл облус борборунан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Ушул тоонун коктуларында өсөт. Гүлдүн гүлдөө мөөнөтү апрель айынын башынан баштап орто ченине чейин созулат. Андыктан бул мезгилде гүлдүн сулуулугуна кызыгып, зыярат кылуучулардын саны күн сайын өсүүдө. Айгүл гүлү өзүңдөй ачылыптыр. Ар бир салмон чоктой гүлгө толо. Аландагы гүлдөрдүн ханышасын. Арнагым бар өзүңө ырга кошо. Айгүл гүлү сейрек кездешкендиктен 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилип корукка алынган. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында бул гүлдү Баткенден сырткары Оганстандын тоолорунан кезиктирүүгө болот. Кооздугу менен өзгөчөлөнгөн гүл Баткен областынын символикасына айланган. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжелил уулу, Ынтымак, Баткен району.